көп киши айтат. Үйлөнүп алсаң кичине жеңил болуп калат. Сен иштейсиң ара тиңдей мындай дейт. Боо кызыма көнүш. Кызыңды кандай карайт? Кандай карагандыгында карай алабы? Эртеден кечке отуруш керек да ушунтип элечи. Анан бизге дагы больница жакын болуш керек да. Любой случай. Судруй деген бир балекети бар мунун. Же ооруп калса судруй берет да. Ошо мурун эметчи эмесмин, азыр келинчек өлгөндөнчү. Кадимкидей билип калат экенсиң. Кайсы маалда суусайт, кайсы маалда тамак курсак ачат, ал турганда эле сразу астына пленка салып эметип аласың да, даярсың да ужачы. Ата-жака сийип койсо эметпегенде алыпчы. Автоматка жуучубуз да кулак ашайып бузулуп калбады. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу достор, замандаштар. Бүгүнкү күндө колубуздан келишинче коомчулукта бир кечине болсо дагы керекке жарап, бир зыяныбыз тийгизбей, бир пайдабыз тийгизе турган бир иш кылып койсок экен деген жакшы ниетте биз жашап келебиз. Бирок ошол ниетибизге, тилегибизге тилектеш болгон замандаштарга, кайрымдуу, жакшы инсандарга жараткан ыраазы болсун деп сөз баштагым келет. Анткени мен жанымда отурган Данияр да? Данияр мекендешим бүгүн биринчи жолу көрүшүп атабыз, бирок буга чейин биз мындан 1 жыл алдыңдагы Даниярдын кайрылуусун кайдыгер карабай видеолор чыгарылган. Бирок бүгүн биз биринчи жолу жолугушуп атабыз, Данияр. Сенден биз маалымат алып, бесира ошол тагдыр тууралуу таанышканымда аябай мындай аянычтуу немени уккам да. Бирок Аллах Тааланын жашоодогу бир берген сыноо майданындагы сыноолор экен да. Бирок ушул сыноого сынбай, ушунун баарын көтөрүмдүүлүк менен көтөрүп аткандыгына мен мындай чындыгында аябай мындай ыраазычылык билдирем да, кыздарды эметпей, канатыңа калкалап отурганыңачы. Айтсаң, биздин көрүүчүгө дагы түшүнүктүүрөөк болсун, Данияр. Сөз башынан болсун. Кайсыл жылдары турмуш курдуңар эле? Биз эми 2009 үйлөнгөнбүз келинчегим менен. Анан 2010 кызым төрөлгөн. Улуу кызыңар, Улуу кызым төрөлгөндө эле ушундай төрөлдү. 2 ай эмеде жатты, жанагы вакуумдан бала болбойт деп чуркап жүргөн. Экен, рождение деп коет турбайбы? Төрөлгөндө эле ушундай да. Бой өсүп атат. Как обычно эле. Жакшынакай эле, анан только мунун могу кандай десем, артында тырыгы бар да, 5-6. Чачынан өспөй калган да. Анан ошондо мен өзүм күмөн санай берем да. Врачтар кармап койгонбу катуу. Мындай эме жок да, нервный системасы басайын, көрөйүн, сүйлөйүн деген эме. Көрө элек азыр, жок, көрө элек. Сүйлөй албайт, ыйлайт, күлөт. Курсагасы ыйлайт, настроениясы жакшы болсо күлөт. Ошентип билдирет да эмелерин. Ошол
Анан бул 8-ге чыкканда бул кичинекейим төрөлдү 2018 августта. Аделия да? Аделия. Бул кызым төрөлгөндөн кийин келинчегим ооруп калды кайра эле. Ооруп жүрүп ошо 3 ай кыйналып каза болуп калды келинчегим. 3 айлык кезинде калды да. Ошондон бери Келинчегиңер канча жашында кайтыш болду? 30 жашында кетти. 30 жашында? 31 деп коюлду да. 2018-тен бери ошо экөө менен 4кө чыкты. Бүгүнкү күндөчү Данияр, ошол күндөн бул күнгө чейинки аралыкта кандай күндөр өтүп жатат? Азыр арадан билинбей 3 жыл өтүп кетти деп атасың. Эми өтөт экен Кудайдын жардамы менен, элдин дубасы менен. Аллах кандай буйруса ошондой болот турбайбы ага. Ошо элдин жардамы, дубасы тийип атат деп ойлоп атам ошо. Азырчы Данияр, ушул жардам берген кол сунган ар бир мекендешке терең ыраазычылык билдиребиз. Бул жерде тагдырдын бир татаал жолдорунун бирин бүгүн биздин бул замандашыбыз, бир тууганыбыз, мекендешибиз көрүп жатат. Бирок ушул нерсе дагы мындай элдер, кайрымдуу адамдар бир кайрымдуулугу менен кылып койгон жардамы Кудайга шүгүр жакшы, бирок балдар кыздардын тамак ашы, жазачлыкта, булардын жеп ичкени бар, кийим кечесин жууш керек болгондо бул кызмат толугу менен өзүң аткарып атасың азыр, Ооба. Толук эле. Эми келинчек түрүү кезде деле балабыз мындай болгондон кийин атаандашпай эле сен алып тур мен кыла калайын же мен алып тур сен кыла кал. Дел ошондой эле эме болчубуз, эч намыстанбай эле кир жууса кир жууп, тамакса тамак жасап. Көп билимсиз эмес да, бага элге да мынчалык чыкчы эмеспиз. Эптеп башка салганды көрөбүз деп анан бултур анан келинчек каза болгондон кийин анан ошондо билинди да. Ал келинчеги ооруп жүргөндө бир Кудай анан мен эле билдим да, жанында жүрдүм постоянно. Аягында ошо өлөрүндө дагы ошо больницада жаткан, 10 күн жатып чыгайын деп. Ноябрь айы болчу анан эртең менен кечинде келди, жуунуп. Анан эртең менен эле кетти, коштошкондой эле болуп кетти да мен үчүнчү азыр ойлосом. Эртең эрте тургузбайм сен, турбай эле койчу. Биз турсак эле булар турат деп кетем. Өзгөчө бул чоң кызым жанына жатыш керек да. Мамасы менен жатчы, анан ошол күнү сен жат, мен муну алып жатайын, анан эртең менен тургузбайм, өзүм эле кетем деди. Ошо менен кетти, ошо менен көргөн жокмун. Диагнозу эмне болуп кайтып кетти? Диагнозу жүрөгү чоңоюп кетти. Анан жүрөгүн жана пересадка деп коет, алмаштырыш керек болчу. Ошо келинчең айтканбыз. Көрсөтү келинчек айтпаптыр да азыр ойлосомчу. Мен оорубасам, балабыз мындай болсо анан кантип барабыз, каяка барабыз деп ойлондубу ошо. Ошо врачтар ошентип айтты, жүрөгү чоңоюп кетти. Эртерээк эме алса. Эмечи Данияр, кайтыш болгондон кийин мисалы Аделияны мисалы эмизиш керек болот, 3 айлык калган кыз кантип күн кечирүүгө өттү аңгана? Бул 10 эле күн системди да, больницадан эле мамасын. Анан ошо больницадан эле врачтары айттыр барып эмчектен чыгарып 10 күндөй көндүрүп анан кайра келип жаат. 10 күн больницада жатты, 10 күн үйдө жүрдү. Эмчектен чыгарды, жана сүткө көндүрдүк. Андан эле кайра кетти, кайра келет 5 күн жатып. 3 ай эле больница үй болуп тур анан. Ошо аягында больницадан кетти да. Анан 4кө чейин бутылканы айтсам эле бул намыстан эле. Эмисин кичинекей кичинекей болсоң азыр эмбейт. Шашпаганда манту, шашканда оромо деген. Бирок сен ондан алдын келинчең кайтыш болду. Бул келинчек түрүү кезде эле экөөбүз атаандашпай эле сен муну кыла, мен ал мугалим болчу да. Эртең менен кетчи түшкө чейин. Анан түштөн кийин мен кетем. Стройкада иштейм. Алма салмакчы. Анан тиги бала менен отурса анан түшүнөсүң да. Жок, канча делечи Данияр.
Мен деле ойлойм да, баягы түшүнүшкөн жашоо жеңил экен. Жашоодо. Аял эркек болобу, бир тууган болобу, кандай болбосун түшүнүшкөн эле жашоо адамдар үчүн жеңил экен да. Ошо менен эле оокат кылчубуз. Ошолой жетчи, Азамат, жетчи. Ошо мурун эметчи эмесмин, азыр келинчек өлгөндөнчү. Кадимкидей билип калат экенсиң. Кайсы маалда суусайт, кайсы маалда тамак курсак ачат, жемей. Анан бул чоң кызым эмен жакшы көрөт, бул камыр тамактарды. Оромо, мантуу. Ал сүйлөбөсө, неметпесе, кандай сезип билип эмес? Кайсы маалда ойнотуш керек, кадимкидей эле соола менен неметкендей элечи. Биздин канчалаган бир туугандар бар да, өзүнүн аялынын кадыр баркын билбегенчи. Ошолор эмне деп айтат элем өзүнө? Ошолорго иман берсин деп айтат элем. Башка иман ичинде сабыр болуш керек экен да. Кээ бири чыдабай кетип, бурушуп талашып анан көп эметтим да. Чалып калышат, байке анан меники мындай, тигиндей деп. Кичине чыдап койсо, сабырдуу болсо, түшүнүш керек экен да, самый главный. Бири-бирин түшүнүшсө эле анан жашоо. Шерине деген бар. Ошо сыяктуу нерселер сенин жашооңдо өзү жок келсе экен азыр, Жок, чынын айтсак. Чакырышат. Классташтар, достор. Түшүндүрүп эле айтам, эмне болот деп. Сама дейт. Айылга болсо өзүм Кочкордун Чолпон айылынам да. Кочкордонсуң, Чолпон деген айылынан. Аяга бара элейми канча болду эле. Аябай эле жакшылыкты такыр унуттук. Жамандыктар деле болуп барбасак. Анан шаардын ичине чыгам. Тиги кээ бир эмелер бар, жардам берем дегендерчи. Мындай берет элем, жете албай атам. Же шартым жок эле дегенден анан акырын чыгам 1-2 саатчы.
Карындашым буяктын башында жашайт. Ал келип карап жардамлашпа. Келем карап тур. Мен барып келе алайын десем. Өзүм апам Кочкордон келип турат. Ошо менен эле. Апа деле үйлөнүп ал деп деле айтып атат туурабы Данияр? Баары эле айтып атат. Жеңиле таба болот дейт. Аны өзүм деле эмең жок болгон. Былтыр тилек тартып кеткенде жана кайрымдуулук болчу. Көп чыкты. Ушундай мен турмуш курган, ажырашып эле, анан тинтим эле, минтим эле дегендер. Турмушка чыкканга мен даярмын. Даярмын деп чыкты. Азыр ачык айтып калып турбайбы? Ооба. Видео менен чалайын дейт, видео менен чал. Чалат, анан барайын, макул дейт, макул келип кыздарыңызды көрөйүн дедим, анан келет, көрөт. Келип көрүп да кетишет эби? Келип көрөт. Кобурашып отурат, таанышат. Андай эле жок. Бир аз отургандар уже нервин арага элестип албайт да, анткени кыйынчылыкты тартыш керек да. Анан телевизордон көргөн башканын жанына келип көргөн башка болуп калат окшойт да, көз эмелергечи. Андай эле чыкты, чыгып атты. Ошко келип жаша дейт. Ошто бекер үйүм бар. Ошко калып тура бер дейт. Анан биз кантип барабыз аякка? Сенин кыялың ушул жерде эле жайгашууга калыш керек, Ушул жерде эле, ушул жака да көндүк. Анан бизге дагы больница жакын болуш керек да. Любой случай. Больницанын жүзүн аргылсын деп койло кайра эле. Меники действительно больницага байланыштуу турутпай. Алыстап кеткенге да болбой атат да. Судуруй деген бир аракети бар мунун. Судурга аны. Бир 5-10 мүнөт көбүрөөк ыйлап. Же урсак ачып эмес эле. Же ооруп калса судурга берет да. Ошондон эле коркуп эле муну ыйлатпаганга аракет кылам. Мен муну менен отурам асты менен. Апс. Тилер бирден ташак. Дары да муну эмес эле. Дарысын эле үзбөй бериш керек да, убага менен. Кичине кечиксе эле ыйлап нерв болуп. Кышка дагы сууну алып кел, ызык сууну акырын төкпөй алып кел. Кел аста. Азыр тамак ичип алып уктайт болозуң. Анда тамак ичейин деп аткандары эме бар эле сезет билет, Билет. Мындан кечиксе айтат да, жана айткан ошо да, ыйлап атканы уже сен билесиң. Беспокоить этип эле барат, анан эмнесин унутуп калдым. 4-5 маалда арчет да шыгып. Балды. Аз берем, аз кое турам 5 мүнөт болсун кичине. Бул сүтү муздак болсо эмелерине билеби? Ооба. Муздагыраак болуп калса эмелен да. Келинче менен сенин мээримиң биригип туруп азыр бала кандай экенин энелер, даже энелер делечи, балдарынан баштап индомго өткүзүп койгон учурлар бар. Ушундай сыяктуу ой пикир болдубу сенде? Өткүзүп коюу. Башында эметтим, бул эмеде бар экен, Беловодскийдечи. Андан да бир эже чалып калды, ошо эмеден көрдүк, YouTube'дан көрдүк. Анан 5 күн коюп коет экенсиң, 6-демашын алып кетет экенсиң депчи. Анан макул ошондой кылайын деп ойлонуп эле, анан кайра эле айнып элечи. Уже элестетип алдым да, уже берип коюп. Анан кантип тамак ичем, кантип жүрөм дегенде ой такыр эметпей койду да. Балды. Дух жетпей койду, дух жетпей койду, балды.
Ondan кийин бир туугандар бар да сенде. Бар. Бир туугандарың кандай бүгүнкү күндө сен жашооңо? Бир туугандарым бар үйлөнүп жайланышкан. Келип кетип турушат. Такыр эле келбей калышат. Колдон келген жардамдарын беришет. Бош убакытларында келишет. Келип каралашып жүрөт. Ошол алардан эле сураганда суратпай эле беришет да болсо. Жок, үйлөнүү албайсың деп да мисалы үйлөнүү боюнча эмнеге бүгүнкү күндө элексиң дейм да. Ошол эме болот да, ошо үйлөнүү көп киши айтат. Үйлөнүп алсаң кичине жеңил болуп калат. Сен иштейсиң, анан тиңдей мындай дейт. Могу кызыма көнүш. Кызымды кандай карайт, кандай карагандан да карай алабы. Эртеден кечке отуруш керек да ушинтип элечи. Дагы мен ушу атасы болуп чыдап атам, башкаларды билбейм да кандай. Ошондон эле сарсана боло берем да. Эмне кылып коет, кандай кылып коет. Болду. Уйкусу келет уже. Витаминдер жазып берет врач. Ошо. Бул күнүнө ушундай эмелер кайталанат. Күндө 3 маал, 4 маал. Унутуп калбаш керек. Жок дегенди түшүнбөйт. Жок болуп калды дегендичи. Ондай коляскасын заказ менен жасатканбыз. Мына колясканы, заказ менен жасаткан. Беркинде заводскойлор Чыдабайт, чыдабай калды, батпай да калды. Автоматка жуучубуз да. Кудайга кашай бузулуп калбады. Ал турганда эле сразу астына пленка салып эметип аласың да, даярсың да ужечи. Ата жерге сийип койсо эметпегенде алыпчы. Кел, Аделя. Оппа, кел, отуруп турайынчы кичине. Астра. Эмгектилер күнүндө төрөлтүң ошо атайын ушул эмгек эле кылчу. Бул болсо эме кылып коесуң, личный эме кылып туруп бир спортивке аласың, өзүң личный өзүңө эме кылып койчу, Таня. Өзүңө бир жакшы эмне салып болсун. Ошондой туура эле камкор аталар көп болсун, мекенибизде, мекендештер. Кудайым Аллахым насип кылса ошо. Жакшы адамдар бар, мынтип жакшылыктар болуп жатат. Жалгыз отурганда ушул экөө менен көп ойлор келет да. Анан кээде жана эмелерди көрүп калып, саясат жагынчы. Анан өзүмдү президентке салыштырып коем кээде. Ал элдин атасы Кадыр Жапаров, мен эки кыздын атасы. Муну эл кылып алгам, ушул багып атат да биздасың. Ушундай эмеси менен. Бул болсо оппозиция. Күндөй условия болот да мага. Экөөбүз урушабыз, кайра жарашабыз. Бушка тургузуп коем кээде, Укпаса тиги бушка. Бирок Таняр,
кээ бир аталар кыздарын көбүрөөк эркелетип, апаларчы ата эне да мисалы көбүрөөк эркелетип, чалжаңдатып көбүрөөк эркелеткенин дагы зыяны көбүрөөк келет. Анан баягы сен дагы аяп, апасы жок чоң айтат деп аяп атып эркелеп деле көп эмес экен да. Көп эркелетпейм. Эркелетүү экен анткени мына сразу байкалат да немечи. Чалчаңдап деле эркелеген жок өзү деле. Кичинекейинде эмет жайып азыр деген серьезный болуп эле өзүнчө эле. Кээде тияка отуруп алат ары карап. Кел сүйлөшөлү. Сен менен окуп атам, анан жазып атам. Мишайт этпеңизчи, мишайт кылбаңызчы деп чоңойгон сайын. Анан жана мамам каякта деген суроосу көп болду да. Көп болуп баратат. Апам айтады. Мына достор, мекендештер, бүгүнкү күндө мына ушундай бир келген бул жашоо тагдыры аламда ар кимде ар кандай өмүрлөр, убакыттар, көз ирмемдер өтүп жатат. Бирок бул үйдө мына ушундай кичинекей наристенин энесиз өтүп жаткан убакытлары, балалык күндөр мына ушундай өтүп жатат достор. Ушундан сиздерге бир маалымат берип коелу. Балки мына ушул эки кичинекей кызды карап жаткан атанын мындай түйшүгүн келгиле бирге көтөрүшүп коелу. Мына ушундай акыбал болуп жатат экен деген гана пикирди айтып, бул үй бүлөнүн мындай бир кемчилигин чагылдырайлы деп эмес. Менин бул жердеги пикирим мына ушул Даниярдан биз үлгү алайлы достор. Кыргыз менин боордошторум, ага инилер, мындай Аллах Таала ак никелүү кылып берген аялды кордобостон, аны уруп тээп чаппастан, жашнакай, аманатка кыянат кылбастан балдардын энеси катары сыйлаганга чакырык кылам. Мына ушундай анын орду чоң экендигин бүгүн Нургазы дагы белгилеп айтып отурат. Мына ушундай өмүр менен өлүмдүн алдында төрөгөн эне орду чоң экендигин, мына ушундай өмүрлүк жары жок өтүп жаткан өмүр өкүнүчтүү өтүп жатат. Мына ушундай кичинекей кыздар апа деген ушундай ысымга айтыш өтө оор болуп жатат достор. Ошон үчүн мүмкүн болсо ушул экран алдындагы реквизиттер мына ушул үй бүлөгө, Даниярга, мына ушундай кичинекей Аделияга окшогон кичинекей биздин эртеңки өсүп келаткан келечек кызга, ушундай муктажда турган карындашыбыздын жакшылыгына жарап калат деген ойдомун. Ошон үчүн колдон келсе жакшылыкта бирге болойлу. Бир келген жашоодо баркташып, баалашып, кадырлашып жашайлы. Анткени биз убактылуу өмүрдөбүз. Кайсыл бир күнү биз оорусак, оорубасак дагы кандай болбосун дүйнөдөн өтчү жанбыз. Бирок менин да максатым ушул. Жакшы ишим менен аркамда ийиз калса экен, жараткандын алдында жүзүм жарык барса экен, бир кичине болсо дагы убактымда мындай бир кайдыгер болбостон кайрымдуулукта бир жарап калсам экен. Бир адамдарды мына азыр Даниярдын деле эртең Кудайдын буйругу болуп, Аллах Таала насип кылып үйлүү болуп калышына себеп болуп калса экен деп ниет, тилек, дуа кылайлы. Балким үйлүү болуп калса достор, эртеңки биздин бара турган акыретибизге салып аткан үйүбүз бул. Ошол жака барганда да жашоо керек экен, ал жакта да азык керек экен, сооп керек. Бул жакта биз тамак аш менен азыктанган болсок, ал жакта бул азыктар менен эмес, сооптор менен, жакшы амалдардан пайда болгон сооптор менен азыктанат экенбиз. Ошон үчүн барыңыздарды жакшылык кылууга чакырам. Экран алдындагы реквизиттер ушул Даниярга таандык. Эч ойлонбостон кол сунууну улантайлы. Кудай буйруса, Данияр сага күч кубат. Аллах Таала күч кубат берсин. Кудайым буйруса, дагы да болсо мындай бир жашооңдо жараткан жеңилдигин берип, мен тилектешмин. Ушул эртерээк сен үйлүү болуп, анан сени түшүнгөн, кыздарыңды түшүнгөн жакшы өмүрлүк жардын жараткан насип кылышын тилектешпиз. Кудайым буйруса, Данияр.